Саламатсыңарбы, акылдуулар? Кандайсыңар? Жакшы салдыңарбы? Маанайыңар эң сонунбу? Жагымдуу маанай. Ар дайым жылмайып жүрүү, шайыр болуу силерди ийгиликке жетелейт. Мекен таануу сабагы. Сабактын темасы жердин формасы. Сабактын максаты жердин формасы жөнүндө билесиңер. Байыркы глобустун моделин жасай аласыңар. Адамдар көп мезгилге чейин жерди жалпак деп ойлошкон. Алар зор, чоң пилдин үстүндө орношуп, ал эбегейсиз ташбаканын үстүндө турат деп ойлошкон. Бара-бара жер шар сыяктуу деген түшүнүк өркүндөй берет. Жердин формасы шар түспөлдүү экенин окумуштуулар аныкташкан. Деңизде сүзүп бараткан кеме алыстаганда акырындап горизонтко кирип кеткен адамдар байкашкан. Жердин шар түспөлдүү экенин биринчи болуп окумуштуу Пифагор аныктаган. Андан 100 жылдан кийин окумуштуу Аристотель анын Пифагордун божомолу туура экендигин аныктаган. Жердин формасынын так аныктамасыны балдар глобус берет. Жердин биз бийик тоого чыкканыбызда жердин айлана тегерек болуп көрүнөт. Глобусту бизге биринчи болуп Мартин Бехайм түзгөн. Мындан 500 жыл мурда. Ал өзүнүн моделин жер алмасы деп атаган. Дайыма эсиңерде болсун. Жер шарга окшош деген божомолду биринчи болуп Пифагор айткан. Балдар, силерге сабак жакты жана түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Силерге тапшырма. Байыркы глобустун моделин жасагыла. Ошондой эле теманы окуп чыгып түшүнүгүңөрдү айткыла.